Salam barыңыздарга. Бүгүн биз англис тилиндеги эскерген сөздөр жөнүндө сөз кылабыз. Видео шолтуралы болмокчу. Эгер сиз мектепте англис тилин жакшы окуган болсоңуз, китептерди көп окуган болсоңуз, университетте дагы жакшы окуган болсоңуз, бирок тажрыйбага келгенде мына ошол сөздөр, сиз окуган сөздөр колдонулбастыгын билсеңиз керек. Анткени алар эскерген сөздөр. Технология өнүккөн сайын бат-баттан сөздөр алмашып турат. Айрыкча технология тарабында ошондуктан бат-баттан үйрөнүп, өзүңүздү өнүктүрүп турушуңуз керек болот. Мисалы алып карасак, бардык эле китептерде эжелер бизге айтып келишкен, велосипед бул bicycle. Бирок тажрыйбада bike деп колдонулушат. Эгер бир тамгага болсо да кыскартып айтсаңыз, бул сиздин отурушуңуз болот эсептелинет англис тилинде. Жана бул жерде эч кандай кат эмес, эч кандай туура эмес, бул анын кыскартылган түрү гана болот. Ал эми кийинки сөз бул television. Television билесиздер, телевизор. Ал эми бул television деп колдонушпастан жөн гана TV деп мисалы үчүн. Андан кийинки сөз билесиздер, university. Биз кыргызчага университет деп которобуз. Билесиздер, кыргыз тилинде мектеп өзүнчө бир сөз, университет өзүнчө, колледж, лицей өзүнчө бир сөз. Ал эми англис тилинде болсо, мектеп, университет, колледждин бардыгын school деп айта беришет да. School жөн гана school, же болбосо college деп айта берсе болот да. Мисалы үчүн, бул жерде эч кандай туура эмес нерсе жок. Мисалы үчүн, I'm almost done with school десе, мисалы үчүн, я почти закончил учебу. Мен окууну дерлик бүтүп калдым десе, бул жерде school деген сөз колдонулду, бирок school деген сөз бул жерде кайсы окуу экендигин билдирген жок. Мектеппи, университетпи, колледжпи, кайсы окуу жай экени көрсөтүлгөн жок. School бул бардык сөздөргө колдонула берилет. Кийинки сөз бул телефон. Телефон деген сөз англис тилинде кыскартылган түрү бул жөн эле phone. Phone деп эле колдонушат. Ал эми кийинки сөз болсо бул lesson. Lesson бул билесиздер сабак. Ал эми lesson деген сөздүн ордуна сиздер class деп колдонсаңыздар болот. Мисалы үчүн сиздер I have to go to class десеңиздер, мен сабакка барышым керек, парага барышым керек деп айтасыздарбы? Айырмасы жок, бирок бул жерде class деген бул сабак дегенди түшүндүрөт. Ал эми кийинки сөз бул билесиздер, мугалимдер айрыкча көп айтып келишет. Hello my dear pupils деп да. Pupils бул окуучулар. Бирок чындыгында бул сөздү биз англис тилинде колдонулбайт. Англис тилинде дээрлик колдонулбайт pupil деген сөз. Pupil деген сөз бул көздүн кареги деп түшүнүшөт бардыгы англис тилиндегилер, англис тилинде сүйлөгөндөр. Ал эми мектеп окуучулары барбы, университеттин окуучулары барбы, колледжде окугандар барбы, бардыгы биригип students. Мектепте бул жерде айырма жок. Мектепте окуйбу, университетте окуйбу, же болбосо колледжде окуйбу, бардыгына students. Hello my students десеңиз, мисалы үчүн жараша берет да окуучуларга дагы. Андан кийинки сөз бул holiday. Holiday деген билесиздер, ар бир мектепте, мисалы үчүн summer holiday деп мисалы үчүн айтышат го, жайкы каникулда эмне кылдыңар деп ушинтип суроо беришет го. Бул жерде мындай сөз бар. Holiday десе макул, каникул деп түшүнүшөт. Бирок бул Британиянын версиясы, британиялыктардын айтылышы боюнча. Ал эми америкалыктар болсо, бул holiday десе эзине сразу эле бат эле Christmas holiday, же болбосо Independence holiday деп ушуну түшүнүшөт, Independence Day. Ошондуктан бул жерде holiday дегенде бат эле эсине майрамдар эсине келип кетишет. Бул жерде өзүңүздөр байкасаңыздар керек, мына ошол англиялыктардын тилин америкалыктар алып бузуп сүйлөшөт дагы, же болбосо англиялыктар менен америкалыктардын ортосунда чоң диалект бар, сөздөрдүн башкача колдонулуштарын көрөсүздөр. Ошондуктан бул жерде көрөк жакшыраак көңүл бурушуңуздар керек да бул нерсеге. Мисалы үчүн америкалыктар бул нерсе holiday дегенге түшүнүшпөйт. Просто break деп айтышат да. Мисалы үчүн spring break, summer break. Мисалы үчүн жайкы каникул десеңиз summer break. Ал эми отпуск болсо vacation.
Ал эми кийинки сөз бул fingers. Мисалы үчүн кыргыз тилинде fingers деген сөз бул колдун манжалары болобу, буттун манжалары болобу, айырмасы жок. Бардыгы эле манжа турабы? Ал эми англис тилинде болсо колдун манжалары fingers, ал эми буттун манжалары болсо toes деп колдонулат. Ал эми буттун тырмактары болсо toenails. Андан кийинки сөз бул сөз эмес, фраза десем дагы болот. It's a pity. Какая жалость деп көбүнчө колдонуп айтышат да, бирок кандай сөз эмес. Бул сиз ойлоп жаткан нерсе эмес. Сиз бул нерсе менен бирөөгө абдан өкүнүчтүү экен же болбосо жаман болуптур деп айта албайсыз да. Бул it's a pity деген сөз бул сен байкуш кедейсиң, мен баймын деп бир тепкич өдөдө мындай деп сүйлөп жаткандай болот да. Бул нерсе сиз бул өкүнүчтүү экен деп бул нерсе менен жеткире албайсыз. Бул сөз туура эмес болуп калат. Ошол нерсени туура колдонуш үчүн, мисалы үчүн ордуна oh crap же болбосо oh man деп бир сөз менен айтсаңыз болот. Же oh that sucks деп айтсаңыз болот да. Бул жерде туура колдонуш керек болот сөздөрдү. Мына ошолор жөнүндө айтайын дедим сиздерге. Ал эми кийинки видеолорду көрүшкөнгө чейин саламатта калыңыздар.